Анан кээ бирлер сүйлөнүп башташат. Ошого мээң жеткен жокпу, анан акылың жеткен жокпу деп. Акылдуулар көп эмеспи? Assalamu alaikum, урматтуу бир туугандар, урматтуу тоок багуучулар, кандайсыздар? Ден соолуктарыңыздар, иштериңиздер жакшыбы? Ушундай жолдо кетип баратып, Бишкекти бир көргөнчө сиздерге видео тарта кетейин дедим. Жакында бизде бир жакшы саамалык болду. Дегеним, майрамдардын бир күнүндө куттукташып отуруп эле анан WhatsApp группада тоокчулар. Анан чубагача айткандай, тамак кишилердин күнү, арак ичкендердин күнү, жана башкалардын күнү деген нерселер толтура экен. Эмне үчүн биздин ушул тоок багуучулардын күнүбүз жок? Эмне үчүн биз бир күндү белгилеп майрамдай албайбыз деп бир тамаша иретинде эле бир тема козгоп койгонум бар. Анан сөздөн сөз уланып отуруп, акыры Ошто Бахадыр деген бир тоок баккан ага бар. Ошол киши мен өзүмдүн атымдан 3 же 4 аялга бир күндү белгилегиле, ошол күнгө мен белек кылам, шариаттын тили менен айтканда хадия кылам деп калды. Үмүт кылып, арзу кылып жүргөн болсо, же финансылык жактанбы, же кайсыл бир себептер менен бага албай жүргөн болсо, мен ошолорго белек кылайын, бирок аны группадагылар тандасын. Кимиси эң көп добуш топтой турган болсо, биз ошого белек кылалы деген чечим болду. Анан анын демилгесин утурлай дагы 1-2 адам мен дагы кошулам, мен дагы спонсор болом деп жалпы ала турган аялдардын саны 8ге жетти да. 7 или 8 болду. Ошолордун 4-өсү түндүк региондон болду, 3-өсү Ош регионунан болду. Ошол 4-өөнү азыр тосуп алып, жаңыдан алып келе жаткандагы кербезим, балапандар. Эми Оштон бери бир аз жол алыс болгондукка байланыштуу кыйналып калыптыр анча-мынча. Бирок азыр үйгө алып барып, бир сыйра тыңдап, курсактарын тойгузуп, жылуулап, анан жеткирүүчү жерлерине жеткиребиз, салчу жерлерге салып жиберебиз. Эми бул видео ушундай ойдо жок жерден тартылып жатканга бир аз орусча айтканда посторонний шумдар көбүрөөк болуп калат. Андыктан ал үчүн кечирим сурайбыз. Бул нерсени кайрымдуулуктун дагы бир бутагы десек деле болот. Ушул нерсени көрүп дагы башкалар дагы мен дагы ушундай бир жакшылык иш кылсам, колдон келишинче дегендерге бир аз да болсо мотивация болсо деген эле ой. Негизи булардын бирөөсү Караколго, бирөөсү Кочкорго, анан экөөсү ушул Бишкектин тегерегинде калат окшойт сыягы. Буюрса келечекте мындай иштерди дагы кылтырсак деген жакшы ойлор бар. Эми сөз түрдө бир кайсыл бир майрамга же бир нерсеге байлабастан эле бир ылайык келгенде ушундай нерселерди уюштуруп турсак деген ойлор бар. Баягы тоок баккысы келип жүргөндөр бардыр. Жөжө кылабызбы, тоок беребизби, баягы хадия кылам, жөн эле бекер берем, багып алам дегендерге деген сыяктууларга баягы эми Инстаграмда деле гиф жана башка сыяктуу нерселер ойнотулуп жүрбөйбү? Ошол сыяктуу бир жакшы, пайдалуураак иш кылсак деген ойлор бар. Буюрса эми ал келечекте ал ойлор дагы ишке ашат деген ойдобуз. Кыргызда бир жакшы сөз бар эмеспи? Бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт дегендей. Ошол жакшы ишке себепчи болгондорго, ушул ишти кылгандарга, кыскасы бардыгыңыздарга Алла ыраазы болсун, Алла кабыл кылсын. Мындай иштер көп улана берсин дегендей. Буюрса кийинкиде көбүрөөк адамдарга жете турган болсун. Эми бардыгын эле сата бербей, анда-санда ушинтип белек кылып, хадия кылып турсак жакшы болот. Азыр үй жакка келип калдык. Мондай нерсе сатып алдым. Себеби менде азыр үйдө балапандар бар да. Ошолордун арасына булар аралашып кетет. Меники менен булардын возрасты бирдей эле окшойт. Андыктан азыр аякка киргизбей туруп эле машинанын ичинде печка иштеп атат, жылып турсун. Бардыгына метка кое калайын. Анан тияка алып барып бурудерге салып коеюн. Ошондой. Мынакей туугандар, келген посылка ушулар. Бардыгы эле тирүү экен, Кудайга шүгүр. Бул жерде бирөөсү өлүптүр. Анан калгандары тирүү. Эми жол азабы, көр азабы деп бекер айтылбайт Кыргызда. Тембе эле Оштон бери келиш оңой эмес. Негизи кызылдан башка свет койсом жакшы болмок. Себеби кызылга билесиздер, булардын аябай жакындыгы бар, душмандыгы бар. Бири-бирин чокулап иймей, эт бекен да бир нерсе экен деп.
Бирок башка светін тапкан жокмун. Анықтан акыл үйрөтө турган болсо дароо айтып коеюн. Ошондой башка светін таппай калдым. Анан кээ бирлер сүйлөнүп башташат. Ошого менин жеткен жокпу, анан акылың жеткен жокпу деп. Акылдуулар көп эмеспи? Ошол болгон бир эле максат аралашып кетпесин. Бирөөнүн акысын жеп албайын. Меники дагы башкаларга аралашып кетпесин деген эле ой. Мына салып койдум бир сыйга. Курсактар ачып турбай куштар. Азыр көрөбүз. Так. Assalamu alaikum. Qandaysыңар? Tinch жатасыңарбы? Суусу түгөнүптүр. Мына. Мен өзүмдүкүнөн негизи карабаштар, элек орундарга карабаш кылып белги салып койгом. Бирок өчүп калса дагы эмне орну жок деп. Булардан буюрса бүгүн кетет бир тобу. Кеткенден кийин буюрса буларга кенерээк эле болуп калат. Бул байкуштун ичи өтүп калыптыр. Аз тазалап коебуз буюрса. Бир аз жылына тургула, аз суупуңарды алып келем, макулбу? Так, мынакей. Жумуртка. Жумуртканы аябай жакшы көрүшөт, негедир. Мына. Жумурткадан жеп атышат. Завтрак. Тетиң бөтүн тазалап коюш керек, байкуш. Чалбай калат ошол боюнча. Мындай чекеге кыстарып коюп, мондай тартып бере турган бир нерсе керек болуп атат да. Мен эки колум менен иштеп көргөзгөнчөчү. Азыр тетигил жерде бирөөнүн богу катып калыптыр. Ошону тазалап көргөзүп коеюн десем, аны эки кол менен кылыш керек да. Эки кол менен кылып атканда кол менен тартыш мүмкүн эмес. Айтсаң кээде түшүнө беришпейт, ошон үчүн көргөзүп койгон келет. Мейлем. Ага да жетербиз бир күнү. Түнгү саат 10. Азыр шаарга чыгыш керек болуп калды, жумуштап. Анан эки иштен бир иш кылалы деп. Даректерин сурасам, бирөөсү Дордойдун жанында экен, бирөөсү Папут экен. Андыктан ада барып таштап салалы деп атабыз. Эми бир сире эс алышты. Кеттикпи эми? Бадамам. Так. Кармаптыр эле бога салдым. Кызыл баш легорндар. Боо калып калыптыр да. Жана жуумуш болдум эле. Байкуш иш өтүп атыптыр. Жакшылап дарылап, тетрацикилинден берип, жакшылап карап алышаар буюрса. Азыр калсарда жакка барып бирөөнү таштайбыз. Бүгүн 12 март. Буюрса дагы бир партиясын азыр Жумгалга жөнөтүп атабыз. Жасмина деген жеңүүчүгө. Мынакей 10 штук 10 баш. Давай, жакшы баргыла, жолуңар чыдыр болсун. Ошол. Жер тоголок деген бир сөз бар го. Ошол чында азыр көрдүм. Бул Жумгалга кете турган балапандарды бирөөнө сүйлөшүп дайындап коебузбу таксистке. Анан ал эртең кетем деген. Бүгүн азыр алып бере карайын каяктасыз десем, баланча райондомун дейт. Мен деле ошо райондомун, каягындабыз десем, баланча деген үйдөмүн дейт. Көрсө кошуна эле экенбиз, үйдүн жанында экен. Ушундай жолдуу болуп калды, азыр буюрса ошого. Мына бул үйдө экен. Мен ушунун эле тушунда, бирок нарк бетинде турам да, үйлөр көрүнүп турат. Андыктан жакшы удачно болду десек болот. Бүгүн 14 март. Булардын келгенине толугу менен 4 сутка болду. Буларды 10 күнү эрте менен эрте тосуп алгам. Буюрса буларды эртең же бүрсү күндөрдөн салам деп отурам, себеби Бишкекте бир аз аба ырайы бузулуп тургандай. Андыктан жолдо ишип калбасын, кыйналып калбасын деп булар Караколго кетет. Андыктан жол бир аз узагыраак болот. Ошого күтүп отурабыз. Ошол, ушундай иштер болду, туугандар. Анда кийинки видеолордон жолугушканча, ассаламу алейкум, аман-эсен, жакшы туруңуздар. Дагы да болсо жакшылыктарда жолугабыз деген үмүтүбүз бар.